Ош шаарынын аймагындагы санитардык карантиндик өткөрүү пункттары күчөтүлгөн тартипте. Каланын чыгыштар базасына коюлган постто жарандардын жана уунак кыймылын көзөмөлгө алып жаткан 36-806 аскер бөлүгүнүн лейтенанты Аскар Адыгеев. Өзгөчө абал киргизилген күндөн бери аткарган жумуштары күчөп талап катууланткан. Лейтенанттын айтымында карантиндик постто кызмат өтөп жаткан баардык күч түзүмдөрү милдеттүү түрдө медициналык коргонуу каражаттары менен камсыздалган. Алар үчүн баардык шарттар түзүлүп, ысык тамак-аш өз убагында келүүдө. Лейтенант болгону жарандар бул абалды туура түшүнүп, жакшы мамилеси гана керек экендигин билдирет. Бүгүнкү учурда, азыркы учурда бизге блокпостто кызмат өтөөгө баардык шарттарыбыз түзүлгөн. Бизге эң негизгиси эле жарандардын ушул абалга туура көз караш менен карап, туура түшүнүп мамилеси керек, жакшы туура мамилеси керек. Шаардын аймагында жалпысынан 7 санитардык карантиндик пост бар. Ага кошумча шаардагы кыймылды чектөө үчүн атайын кичи райондорго убактылуу текшерүү посттору дагы иштеп жатат. Ички иштер кызматкерлеринин дагы коопсуздугу үчүн өздүк коргонуу костюмдары берилип, дезинфекциялоочу туннелдер дагы орнотулган. Кызматкерлери бул жерде өтө орчундуу, эртеңки келечекке байланыштуу болгон иш-чараны аткарып жатышат. Андыктан ушу укук коргоо органдарын мыйзамды сыйлап туруп, мыйзамдарды так аткарып барыбыз үйдө отурсак жакшы болмок. Экинчиден, жогоруда белгилеп кеткендей, жалган маалымат менен Кыргыз Республикасынын жаңы кирген өзгөртүүлөрдө айталык 119 беренеде жарандардын өзгөчө абал учурундагы комендант сааттан сырткары дагы талаптарды бузган учурларына жазалар чектелген. Өзгөчө абал киргизилген Ош шаарында коменданттык сааттын тартибин бузган жана карантиндик эрежелерди сактабаган учурлардын аягы сүйүлө элек. Тартип сакчылары калкка аяр мамиле жасап, бардык аракет саламаттык үчүн болгонун түшүндүрүп келүүдө. Айрым жарандар терс мааниде тасма тартып күч түзүмдөрүнүн жумушуна жолтоо болууда. Буга кошумча өткөрмө кагаздарын даярдап алган фактылар дагы көп катталган. Айрым жарандарыбыздын милиция кызматкерлеринин үстүнөн түшүк жаратып, алардын ишине тошкол болуп туруп, айрым бир блогерлер, ютуберлер, айрым бир кичинекей интернет айдыңында жүзүн көрсөтүп алган адамдар жеке сенсация үчүн, эксклюзивдик материал үчүн ушундай иштерге барып жаткандыгы өкүнүчтүү. Ушундан пайдаланып, аларга да кайрылып кетемин. Бүгүн сенсация жарата турган, бүгүн провокация жасап маалымат жарата турган күн эмес. Бүгүн силер дагы, биз дагы баардык коомчулук биргеликте ынтымакта бул ооруга каршы күрөшө турган күн. Карантиндик санитардык посттордо азык-түлүк жана дары-дармек ташыган ууналар эч кандай тоскоолдуксуз өткөрүлүүдө. Бирок кыймыл текшерүүсүз өтө албайт. Жарандардын дени табы дыккат көзөмөлдөнөт. Температураларын өлчөп атабыз. 36 болот. Нормальный температура. Если 36-дан жогору болуп кетсе, 37-38 болсо, тотуп мени алып, 103-кө чакырабыз. Кудайга шүгүр ондай боло элек пока. Температурасы жогору боло элек. Азыр нормально болуп атат. Ар бир адамдын документин текшерип, как положено, каяка кетип атасың, кимге кетип атасың, тарап кетип атасыңбы, ошол вопросторду менен зорго өткөзүп атат. Азыр документи жок, вообще кире албай калдык. Документибиз менен зорго кирип чыгып атабыз. Өмүрүм төбөлгө салып, ушундай кыйын мезгилде тынбай күнү түнү иштеп атат. Баарына ушу иштерин ийгилик каалайбыз. Дал ушундай мезгилде коомдук тартиптин сакталышы өзгөчө мааниге ээ. Калк саламаттыгы үчүн ак калачандар менен бирге иштеп жаткан күч түзүмдөрү баардык кырдаалга даяр. Элдин тартиби жана тилектештиги бул кырдаалды жөнгө сала тургандыгы баарына маалым. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, жаңылыктар.